Бишкек шаары Аламүдүн району Ленинскийден ушул биз турган чоң трасса Алматинка трассасынын жээгинен биринчи линиядан 11 сотук жер аянты шашылыш түрдө сатууга чыкты. Сиздерге биринчи тагыраак дарегин айтып өтсөм, ушул биз турган Алматинка көчөсү келгениңиздерде эле бир объезднойдон бир 2 километрдей келсеңиздер жолдун сол тарабында анан ушу мечитти же болбосо ушул Алина деген дүкөн бар. Ошого жетпей эле ушул сол тарапка кирсеңиздер ушул биринчи линияда жайгашкан 11 сотук жер аянты. Кызыл китеп документтери бардыгы колдо. Кызыл китеби коммерческий, буга чейин СТО болуп иштеп жаткан. Ошол тармакта иштетсеңиздер дагы болот. Ошол СТО болуп иштегенге бул жагында бардык шарттары түзүлгөн. Азыр бир катар сиздер менен дагы көрөбүз. Суу свети бар. Анан трехфаза электр энергиясы дагы келген. Документтери бардыгы так таза. Мынакей бул тараптан кирсек болот экен. Азыркы учурда бул жер ошо биринчи линиянын бул жагы ашкана болуп иштеп жаткан учур экен. Бул жер эми алына турган жер экен да. Анан ушул чектен мынакей ушул здание пушкан кирпичтен түшкөн здание сиздерге карайт да. Ушул жерден чек арасы. Бул жагы буга чейин шашылычный болуп иштеп жаткан. Бул жагында дагы ичиде бул жагы ошол даярдай турган ашкананын тамактарды даярдай турган жери. Бул жагында дагы ошол кийим чече турган ошондой жерлер бар экен. Бул жагында эки раковинасы. Анан бул жакта конокторду тейлей турган жери. Ашканасы, столдары отуруп чай ичип ушул жерде шашлык жеп кетип турган. Буга чейин иштеп турган экен. Алсаңыздар өзүңүздөр иштетсеңиздер дагы болот. Бул жагында дагы чакан болгон кладовкасы бар экен. Анан бул жагынан ошол 11 сотук жер аянтына чыгып кетсеңиздер болот. Мынакей. Бул тарабында болсо ушул эстонун артында бул жагында сырткы ошо ажатканасы дагы бар экен. Мынакей. Өтө сонун шарты түзүлүп турат. Кудай буйрса алып эле ишти баштасаңыздар болот. Мына жактан биринчиден баштап көрсөтөйлү. Бул жак жагы ошол склад бөлмөсү болуп иштеп турган, полкалары бар. Көрдүңүздөр, бардык трехфаза электр энергиясы келген, суу свети бар. Бул жак жагында болсо бир ямасы. Бул жагында ошол ходовой части жасаган буга чейин. Ямасы дагы бар, бардык шарты түзүлгөн. Бул жагында ошол майда чүйдө илип койгону вешилкалары дагы бар экен. Бардык шарты бар. Кудай кааласа алсаңыздар сразу СТО кылып иштетсеңиздер дагы болот. Же болбосо бардыгын сноска кетирип, швейный цех саласыздарбы? Өзүңүздөр дагы бир катар карап көрөсүздөр. Бул жагында дагы бир ямасы бар. Көрдүңүздөр, бүт ошол СТОго эмне керектүү болсо бардык ошол шарттары түзүлгөн. Бул жагында болсо ошол майда чүйдө запчасттарды, кузовтарды, бампер, ошого окшогон нерселерди алып келип ушул жерде сатып дагы жаткан. Бардык полкаларын жасап койгон, көрдүңүздөр. Өтө мындай кыскасы алганда эле ишти баштаса боло турган шарты бар да. Мынакей алдыдагы кенен. Бул жагында шыйпаңдын астында дагы эки ямасы бар экен сыртта. Анан бул жак жагында малярный иштерин жасап турган. Мынакей. Бул жагында эки ушундай жарыктандыруу лампалары отургузулган. Бул жагында дагы керектүү полкалары, бул жагында дагы бир чоң лампасы ушундай. Бул жак жагы дагы ошондой эле бир комната, малярный иштерин жасаган. Көрдүңүздөр, өтө сонун жасап коюптур. Бу жакта турбаларын дагы аба, таза аба кирип турган турбаларын дагы орнотуп коюптур. Мынакей. Өтө сонун. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Бардык документтери так таза колдо экен. Бул жагында дагы бир комнатасы калды. Мына жагында сырткы иштерин дагы жасай берсеңиздер, эки чакан болгон ямасы дагы бар экен. Мынакей, бул жак жагында ошол мотор жасаган, коробка ушул жерде жасаган. Бул жагында ошол темирлерди, керектүү ключтөрдү ушул жака илип койгону дагы шартын түзүп коюптур. Баасы $185,000 сүйлөшүү жолдору бар деди. Эсин номери опцияда турат. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар. Кудай буйрса, алып эле ишти баштайсыздар. Негизи издеп жүргөндөр дагы болсо керек. Бул жагында болсо ошол иштөөчүлөр чай иче турган ашканасы, анан бул жагында бардык камера хранения дагы орнотулган да бул жерге. Ошол ушунун ичинде схемасы жайгашкан. Бул жак жагы ошол дагы көчө тарабы чоң воротасы коюлган.
мынакей чоң ошол Алматинка чоң трассасы. Объездойдон бери 2 километрдей эле келсеңиздер жолдун сол тарабында так дареги Алматинка көчөсү 108Б, 108В дарегинде жайгашкан. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, эсим номери описанияда турат. Сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган группаларга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.